Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы инсан же болбосо личность жөнүндө жалпы түшүнүк. Инсан же личность деген түшүнүк татаал жана көп тармактуу. Инсандын жекечелигин изилдөөдө философтор, социологдор, юристтер, экономисттер, психологдор, педагогдор деги эле көптөгөн тармакта изилденип ар кандай ойлор айтылган. Ар бир адам өзүнчө жекечелик, өзгөчөлүгү бар инсан. Себеби ар биринин өзүнчө көз карашы, түшүнүгү, аң сезими, ою, жүрүш турушу, кызыкчылыгы жана башка көп кызыкчылыктары бар. Инсан бул адамдын жекечелиги, субъект катары коомго болгон көз карашы, түшүнүгү, кабыл алуусу. Инсан коомго байланыштуу өзгөрөт, өсөт, калыптанат. Инсандын психологиялык багыттары, анын характери же болбосо мүнөзү, темпераменти, сезүүсү, жөндөмдүүлүгү, эске тутуусу, ишмердүүлүгү жана башка өзгөчөлүктөрү. Инсан төрөлгөндөн баштап өсүп, өнүгүп өзгөрө баштайт. Инсандын толук өсүшүнө, өнүгүүсүнө, аң сезиминин жетилишине, калыптануусуна, ошондой эле инсандык жакшы сапаттарга ээ болушуна көптөгөн мезгил талап кылынат. Инсандын тарбиялануусу психиканын өсүшү анын кандай коомдо жашаганына да байланыштуу болот. Инсан коомдун жардамы менен өсүп, өзгөрүп, коомдун өсүшүнө, өнүгүшүнө дагы өзү активдүү катышып турат. Инсандын багыты деп адам өзү башкарган анын максаты, ою, коомго болгон мамилеси, кыскача айтканда, инсан дегенибиз бул аң сезимдүү адам. Биринчиден, инсанда биринчи болуп анын кызыкчылыгы, талабы, көз карашы, моралдык сапаты эсептелинет. Психология илиминде бул инсандын багыты деп аталат. Экинчиси инсандын илими, көнүгүүсү, үйрөнүшү жана ушундай эле психологиялык процесстердин көнүмүш адатка айланышы эсептелет. Бул багыт инсандын билим алуусунун, изденүүсүнүн натыйжасы. Үчүнчүдөн, көңүл буруусу, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү, эске тутуусу, эмоциясы, эрки. Ал эми төртүнчүдөн, инсандын темпераменти, инсандын биологиялык багыттарынын түрлөрү, анын организминин абасыз, суусуз, тамаксыз жашабагандыгы. Ал эми материалдык багыты болсо инсандын тамаксыз, кийимсиз, үйсүз өмүр сүрбөгөндүгү. Инсан ушул багыттарды өзүн канааттандырып жашоо үчүн ар дайым аң сезимдүүлүк менен ишмердикти жаратат. Бул багыттардын түрлөрүнүн башаты болуп анын кызыгуусу эсептелет. Бир нерсеге кызыгып, керектүүлүгүн канааттандыруу бул инсандын өзүнүн максатына жетүүгө болгон умтулуусу. Каалоо, бир нерсени самоо бул багыттардын түрлөрүнүн эң негизгиси десек жаңылышпайбыз. Себеби адам эмнеге умтулуп самаганын сезсе, ойлогон ой максатына жетет. Кызыгуубуз бул бир нерсени билүү үчүн умтулуу. Ошондой эле шыктуулугу, жөндөмдүүлүгү, эгерде ошол кызыгуусу менен шайкеш келген болсо, бул идеалдуу ийгиликти жаратат дейбиз. Идеалдуулук, идеал, кумир, окшошуу дейбиз. Адам өзүнүн идеал туткан инсанына окшошууну изденет. Бул активдүү изденүү сөзсүз түрдө жакшы ийгиликтерге жеткизет. Инсандын багыттарынын түрлөрү: ишеними, көз карашы, идеалы, кызыгуусу, ошондой эле жөндөмдүүлүгү, каалоосу, темпераменти, эрки, уяты, мамилеси. Инсан тууралуу жалпы түшүнүктү ар бир коомдо ар башкача түшүндүрмө беришкен. Мисалы, кул ээлөөчүлүк коомунда кулдар инсан деген атка татыктуу эмес дешкен. Феодализм коомунда ак сөөк гана личность боло алат, ал эми дыйкан боло албайт дешкен. Ошентип личность деген түшүнүк ар коомдо ар башкача көз караштарды жараткан. Америкалык психолог Джеймстин ою боюнча адам өзүнө тиешелүү менчиктен
мисалы денеси, кийими, үйү, балдары, ата теги, мүлкү, жолдоштору ошолордон ажыраса, анда личносттик касиеттен да ажыраганга барабар деген. Ал эми окумуштуу Леонтьевдин инсан тууралуу изилдөөсүнүн негизиндеги ойлоруна көз жүгүртсөк, инсан коомдук өнүгүүнүн активдүү ишмери. Инсан түшүнүгү индивид. Ал индивидде коомдук таасирлердин негизинде пайда болуучу өзгөчө касиет деген. Леонтьевдин индивид инсанга окшошпойт деген оюн бул Платонов башкача түшүндүрүүгө аракеттенген. Экөө тең. Личность бул адам коомдук социалдык чөйрөнүн таасиринин чегинде турат. Ошондуктан инсандык сапаты адамга берилген аныктамоодон бөлүп кароого болбойт, ал оңойго турбайт дешкен. Ой жүгүртүүдөн кийин Платонов мындай деген: инсан аң сезимдүү, анын жүрүм турум дүйнөсүн өзгөртүп түзүүнүн объектиси болгон бул адам. Инсандын психологиялык түзүлүшү тууралуу көптөгөн окумуштуулар ар кандай ойлорду айтышкан. Адамдын психологиялык түзүлүштөрү, структурасы кандайдыр бир нерсени түзүп турган элементтер. Мындай элементтер өтө көп болгондуктан инсандык өзгөчөлүк түзүлүштөрдү так өзүнчө бөлүп көрсөтүү татаал. Психолог Бунттун инсандын психологиялык түзүлүшүнө анын өзүн өзү үйрөтүүсү деген. Француз психологу Ребо болсо өз денесин туюуну жана эсти көрсөткөн. Ал эми окумуштуу бине эс менен мүнөздөө. Ал эми Ковалев темперамент багыттагы жөндөмдөөчү табигый касиеттерди кошкон. Ушул сыяктуу көптөгөн изилдөөлөрдүн негизиндеги жыйынтыктардан окумуштуу Платоновдун ойлорун белгилеп кетсек болот. Биринчиден, социалдык чөйрө менен шартталган өзгөчөлүктөр. Бул мамиледеги моралдык сезим. Экинчиден, окуу, практикалык аракеттенүүнүн негизиндеги маалымат. Ал эми үчүнчүдөн, жеке психологиялык өзгөчөлүктөр. Бул көңүл буруу, сезүү, кабыл алуу, ойлоо, элестетүү. Төртүнчүдөн, биологиялык өзгөчөлүк. Бул темперамент, шык. Инсандын өнүгүшүнө жашоонун да негизгиси болуп, анын активдүүлүгү эсептелет. Инсандын багыттарынын түрлөрүнүн активдүүлүгү жок болсо, андан эч кандай ишмердүүлүк жыйынтык болбойт. Мисалы, инсандык ар нерсеге болгон кызыгуусунун токтоп калышы жашоонун токтошу менен барабар. Кызыгуу эң биринчи эмгек болуш керек. Бирок кызыгуунун жана башка да көп түрлөрү бар. Инсандын көз карашын, сезимдүүлүгүн анык коомго, курчап турган чөйрөгө болгон мамилесинен байкоого болот. Сезимдүүлүк анын ишмердүүлүгү, анын акылдуулугу. Инсандын өзүнө өзү баа берүүсү да жашоодо негизги ролду ойнойт. Өзүн өзү билип, туура эмес иш жасаганын түшүнүп уялса, ал эч качан терс көрүнүшкө барбайт. Өзүн ыңгайсыз сезип, тынчсызданып, уялып, бул инсандын туура эмес багыттары үчүн өзүн өзү күнөөлөгөндүгү. Ал эми америкалык психолог Маслоу инсандын өсүү багытын төмөндөгүдөй пирамида түрүндө көрсөткөн. Өзүн өзү иш жүзүндө көрсөтүү, өз кадыр баркын түшүнүү, социалдык керектөө, муктаждыгы, физиологиялык негизги керектөөлөр. Бул Маслоу физиологиялык керектөөнүн эң төмөнкү багыты деп эсептеген. Материалдык керектөөнү, ден соолукту карыганча өзүн өзү камсыз кылуу бул экинчи тепкичте турган. Ал эми үчүнчүдөн, социалдык керектөө көп түрдүү.
ар бир адам буга ар башкача муктаждык менен карайт. Мисалы ар бир адам башка адам менен мамилелешкенден канааттанып алса, бирөө тескерисинче. Төртүнчүдөн инсан өзүнүн жакшы жүрүш турушу, эмгеги, мамилеси, ошондой эле кадыр баркка ээ болгондугу. Ал эми бешинчиден өзүн өзү активдештирүү, билим алуусу, умтулуусу, максатына жетүүсү. Маслоунун ою боюнча инсан адам биринчи тепкичте өзүн өзү канааттандырса, калган тепкичтерге да жетүүгө аракеттенүү, активдүүлүгү керек. Эгерде адам жашоонун кызыкчылыгын түшүнсө, өсүү, өнүгүү тепкичтеринин баардыгын аң сезимдүүлүгү менен инсандык касиетте басып өтөт. Инсан же болбосо личность жөнүндө сөз болгондо, көпчүлүгү анык бир конкреттүү адамды, ал адамдын керт башын түшүнөбүз. Мындай ой жүгүртүү бүгүнкү күндөгү личность категориясына туура жооп бербейт. Личностьти туура түшүнүү үчүн ага жакын түшүнүктөрдү туура ажыратып алуу керек. Ал түшүнүктөргө индивид, индивидуалдуулук, субъект, инсан кирет. Биринчиден, адам индивид катары төмөндөгүдөй эки негизги белги көрсөтүп турат. Адам өзгөчө белгилери бар сүт эмүүчүлөрдүн катарына кирүүчү биологиялык тирүү жан жана онтогенетикалык өсүүнүн натыйжасы. Андан кийин индивид, личность, индивидуалдуулук түшүнүктөрүнүн негизи. Индивид түшүнүгү адам түшүнүгү менен бир мааниде каралат. Башкача айтканда, индивид адамдагы кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү түшүндүрөт. Адамдагы тукум куучулуктун эсебинен берилген касиеттердин баардыгы индивид деген түшүнүк аркылуу белгиленет. Ал эми индивидуалдуулук бир адамды экинчи адамдан айырмалай турган кайталангыс өзгөчөлүктү көрсөтүүчү түшүнүк. Адамдагы ал өзгөчөлүк мүнөздө, темпераментте, жөндөмдүүлүктө, кызыгууда, кабыл алууда, интеллектте ачык байкалат. Үчүнчүдөн, адам субъект катары адам коомдун тарыхый өсүүсүнө активдүү катышат. Адамдын турмушу менен иш аракетинин өнүгүүсү маданий дүйнө менен тыгыз байланыштуу экендиги белгилүү. Адамдын ишмердүүлүгү коомдун ар бир талабына активдүү катышкандыгы анын субъект катары коомдогу ордун белгилейт. Ал эми төртүнчүдөн, адам инсан катары. Инсан адамдын калыптанышынын белгилүү этабында калыптанып пайда болот деп окумуштуу психолог Рубинштейн белгилеген. Инсандын калыптануусу социалдык чөйрөгө көз карандуу болуп, индивиддин ишмердүүлүгү коомдо ээлеген орду боюнча айырмаланат. Ар бир адамдын турмуш жолу ар башкача, ар түрдүү, анын турмушу менен иш аракеттери, окуу, тарбиялоо шарттары да башкача. Бирок ар бир адам коомдун башка мүчөлөрү менен дайыма белгилүү бир багыттарда катышып мамилелешет, маалымат алат, маалымат берет. Адам өзү жашаган коомдун закон ченемдүүлүк эрежелерин, үрп адаттарын, адеп ахлактык талаптарын өздөштүрүп калыптанат. Келечекке инсанды тарбиялоо үй бүлөдөн башталаары талашсыз. Урпак тарбиялоо үй бүлөдөн башталат деп бекеринен эл ичинде айтылып калбаса керек. Биздин кыргыз элинде баланы кичинесинен тарбиялоо жөнүндө көптөгөн ойлор айтылып келет. Келечек муундарды тарбиялоо ата бабадан балага өтүп, эл ичинде кенен сакталып келе жаткан ооз-эки адабияттан, элдик мурастардан алып жаткандыгы тууралуу изилдеген көп илимий эмгектер бар. Кайсы гана коомдо болбосун тарбия берип, келечекке калыптандыруу эң негизги маселелердин бири катары каралып келген. Ал эми англиялык педагог Джон Лок адамзаттын акыл эси жөнүндө тажрыйба деген эмгегинде баланын жан дүйнөсү таза доскага окшош. Ага эмнени жазсаң ошону кабыл алат. Баланы эмне курчап турса ошону гана билет. Адамды, анын көз карашын, адаттарын,
адеп ахлактуулугун, мамилесин калыптандырууда негизги роль тарбияга өзгөчө үй бүлөгө таандык деп эсептеген. Айрыкча балдардын туруктуу жакшы адаттарын тарбиялоо маанилүү. Баш ийүүнү күч менен эмес, жакшы жай сөз менен айтып, баланын жекече жана курактык жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша тарбия иштерин уюштурууга көңүл бөлгөн. Күндүк тартип күндүк мүнөздү тарбиялайт деген Джон Локтун педагогикалык идеяларын Франциянын алдыңкы ойчул педагогу Жан-Жак Руссо уланткан. Анын Эмиль же тарбия жөнүндө деген педагогикалык эмгеги үй бүлөдө балдарды тарбиялоо жөнүндөгү идеяга арналган. Баланын ата эне тарбиялашы керек. Инсанды калыптандыруунун эң негизги чаралары акыл эс, дене, адептик жана эмгекке тарбиялоо деп эсептелген. Руссонун айтуусу боюнча балага 3 фактор — табият, адамдар жана коом таасир этет. Баланын табигый өнүгүүсү ошолорго жараша камсыз кылынат. Ал үчүн баланын кызыкчылыгын эске алып, керектөөсүн канааттандырып, эркин өнүгүүсүнө шарт түзүлүшү зарыл. Инсандын өсүп өнүгүү процесси бул мурунку муундагы адамдардын коомдогу калган тажрыйбаларын өздөштүрүү процессинде. Ал тажрыйба башка адамдар менен мамилелешүүдө, үйрөтүп жана тарбиялоо процессинде өздөштүрүлөт. Ушулардын негизинде инсандык психикалык өзгөчөлүктөр калыптанып өсөт. Анын моралдык сапаттары, ошондой эле мүнөзү, эрки, кызыгуусу, жөндөмдүүлүктөрү өнүгөт. Демек, адамдын инсан болуп калыптануусуна социалдык чөйрөнүн мааниси зор. Ошондой эле инсан тарыхый шарттарда, ар түрдүү иш-аракеттерде калыптанат. Инсандын өсүп өнүгүүсүнө негизги процесстерди бири бул окутуу жана тарбиялоо. Инсандын калыптанышын төмөнкүдөй 2 мааниде түшүнсө да болот. Инсандын өнүгүүсү, анын иштелиш абалы жана натыйжасы, психологиялык багыттагы мамилелери. Экинчисиден, инсандын максатынын натыйжалуу таалим-тарбияда калыптанышы. Педагогикалык мамилелер. Ал эми инсан бул татаал түшүнүк. Ошондой болсо да, жогоруда көрсөтүлгөн 2 маанидеги багыт менен иш алып барып, инсандын калыптануусунун маңызы төмөндөгүдөй өбөлгөлөрдүн негизинде чагылдырылат. Инсандын багыттуулугу, буга инсандын жүрүш-турушунун себеби кирет. Себеп адамдын максатка умтулган иш-аракеттерин аныктоочу психикалык шарттар. Инсандын багыттуулугуна ошондой эле сезимдер жана кызыгуулар кирет. Инсандын мүмкүнчүлүктөрү бул анын жөндөмдүүлүктөрү. Инсандын жүрүш-турушундагы өзгөчөлүктөр, аларга темперамент, мүнөз жана кыймыл-аракет жасоочу жекече өзүнүн өзгөчөлүктөрү. Инсандагы дагы бир өзгөчөлөнгөн 3 психологиялык мүнөзүн бөлүп кароого болот. Инсандын өзгөчөлүгүнүн туруктуулугу, аларга инсандын идеалдуулугу, максатка умтулуусу, активдүүлүгү жана оригиналдуулугу. Андан кийин инсандын биримдүүлүк касиети. Инсандын биримдүүлүк белгилери анын коомго, коллективге, эмгекке, өзүнө, башка адамдарга жасаган мамилеси, эрктүүлүк сапаттарынын өзгөчөлүгү, бирдиктүү тарбияланышы жана калыптанышы. Андан кийинкиси инсандын активдүүлүгү, айлана чөйрөдөгү болуп жаткан иштерге активдүү катышуусу, жаратылышка болгон активдүү мамилеси, өзүн өзү тарбиялоо, башкаларга үлгү болуудагы активдүүлүк өзгөчөлүктөрү. Инсан жөнүндө окумуштуулар көптөгөн илимий ой-пикирлерди сунуш кылышкан. Алардын бирине инсандын коомдо ойногон ролу тууралуу ролдор теориясы деген түшүнүктөр бар. Чындыгында эле ар бир инсан коомдун ар кандай ролун аткарат. Бул тууралуу
окумуштуу көн адамдын жүрүш турушун, өз ара мамилесин аткарган ролу катары мүнөздөйт. Роль бул инсандын ээлеген ордун аткарган ишин белгилейт. Адам коомдо белгилүү бир социалдык роль аткарат. Мисалы, инсан адам кесиби мугалим, 30 жашта, үй бүлөсү бар, бирөөнүн баласы, бирөөнүн жубайы, бирөөнүн жолдошу, бирөөнүн атасы. Демек, социалдык ролдордун тартип түзүлүшүнөн турган инсан экендигин көрөбүз. Социалдык чөйрөдөн аткарган ролу инсандын жүрүш турушуна, иш стилине, мүнөзүнө, ошондой эле жана башка касиеттерине таасирин тийгизет. Себеби кээде бейтааныш адам менен сүйлөшүп калсаң, сүйлөгөн сөзүнөн анын эмне кесипте иштегенин билсе болот. Инсан жөнүндө окумуштуулардын ой пикирлери ар тараптуу болгон деп жана белгилеп кетпедикпи? Ошол белгилеп кеткендей ролдук теорияны кызыктуу экендигин белгилөө менен орус психологу Леонтьев ага каршы чыккан. Ал өзүнүн оюн далилдөө үчүн төмөндөгүдөй фактыларды келтирген. Бала ата-энесинен таалим-тарбия алып калыптанат. Чоңойгондо, инсандык сапатка жеткенде, ата-энесине болгон мээрими, мамилеси, жардамы кантип роль аткаруу деңгээлинде болсун. Жаңыланган илимий ачылыштарды ачып жаткан же болбосо космоско учкан адамдарды роль аткарып жатат деп айтууга болобу? Мындай фактыларга окумуштуулар бир жактуу жооп таба алышкан эмес. Бирок жооп берүүгө аракет жасашкан. Биринчиден, баардык эле балдар ата-энесин сыйлай беришпейт. Бул сыйлоонун тереңдигин түшүндүрөт. Экинчиден, умтулуу, кызыгуу тереңдиги роль аткарып жаткандыгын байкатпайт. Турмушта баардык эле адамдар же болбосо балдар дейли, бири-бирин сыйлай билбейт. Баардык эле адамдар илимий ачылыштарды жаратып же болбосо космоско уча бербейт. Муну коомдогу ролду туура аткаргандар гана жасай алышат. Ал эми биздин кыргыздардын турмушунда бир эле адам көптөгөн ролдорду аткарууга милдеттүү. Аларга мисал катары апа, эже, сиңди, чоң эне, тай эже, келин, өкүл кыз, жыйен кыз, курбу кыз, аяш апа, кудагый, кудача, айылдаш, ушун жана башка ролдорду бир эле адам аткарат. Буга жооп катары Шекспирдин айткан акылман оюн кошуп кетким келди. Дүйнө бүтүн театр, а биз анда актёрбуз. Ошентип, инсандын коомдогу орду эң маанилүү. Инсан өзүнүн кызыгуусу, керектөөсү, активдүүлүгү, таанып билүү өзгөчөлүктөрү менен коомдон өзүнүн ордун табат. Инсандын активдүүлүгү өнүгүшүнүн жана жашашынын негизги шартын түзөт. Инсандын активдүүлүгү анын курчап турган чөйрөнү түзүү, өзгөртүү жана ага таасир этүү максатындагы жөндөмдүүлүгүн түшүнөбүз. Активдүүлүк турмушта керектүү байланыштарды түзүү же өзгөртүү же керектүү деңгээлде кармап турууну ишке ашыруучу негизги булак. Ал адамдын жашоосунун негизги шарты болгондуктан, жаш куракка жараша өзгөрүп, динамикалык мүнөзгө ээ болуу менен бирге анын жүрүш турушун түрдүүчө башкарат. Белгилүү бир кандайдыр бир белгилүү бир деңгээлдеги маанилүүлүктү берет. Активдүүлүк деп жеке инсандын коомдогу талаптардын, түзүлүштөрдүн, идеалдардын маңызын, демилгелүү алып жүрүүгө болгон умтулуусун айтабыз. Ар бир активдүүлүктү керектөө кызыкчылыкты, жөндөмдүүлүктү аныктайт. Керектөө активдүүлүктүн булагы. Жашоо үчүн конкреттүү бир шарттарга көз каранды болгон, ошол шартка байланыштуу өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн адамдын бул жашоодогу булагы керектөө деп аталат. Адамдын активдүүлүгү керектөөсүн канааттандыруу абалында пайда болот.
Социалдык коомдогу негизги талаптардын бири бул адамдардын керектөөсүнүн маңызына жараша коомдук жана жекече мүнөзгө ээ болгон керектөөлөргө бөлүнөт. Инсандын активдүүлүгү анын керектөөсүн канааттандырууга багытталат. Жекече мүнөздөгү керектөөнү канааттандыруу үчүн коомдогу бөлүштүрүлгөн эмгектин натыйжасы колдонулат. Мисалы, нан жеш үчүн ун керек, ун жасаш үчүн буудай керек, буудайды эгиш үчүн үрөң керек, аны себиш керек, сугарыш керек, чабыш керек, тазалаш керек, тегирменге алып барып бастырыш керек, анан ундан нан жасалат. Ар бир жекече керектөө эмгекти талап кылат. Ошондой эле инсандын керектөөсү табигый керектөө, маданий керектөө, материалдык керектөө, руханий керектөөгө бөлүнөт. Табигый керектөө айлана чөйрөнүн белгилүү бир шартында организмдин жашоо турмуштун камсыз кылууга зарыл болгон муктаждык. Буларга тамак ичүүгө, суусунду кандырууга, ысыктан, сууктан коргонууга жана башка адамга керектүү болгон муктаждыктар кирет. Мындай керектөөлөр айвандарга дагы тиешелүү, бирок адамдардын табигый керектөөсү айвандардыкынан айырмаланат. Адамдын табигый керектөөсү коомдук тарыхый мүнөзгө ээ. Ал эми маданий керектөө адамдын активдүү иш аракети, анын маданиятынын оорчундуу талаптарына көз карандылыгынан келип чыгат. Инсандын ар кандай экономикалык жана коомдук түзүлүштө өзүнүн тарбиясынын деңгээлине, үрп адаттарына, жүрүш турушуна ылайыктуу ар түрдүү маданияттык керектөөлөргө муктаждыктар жаралат. Өзүнүн ар кандай талабына жараша материалдык жана руханий мүнөзгө ээ. Материалдык керектөө бул адамдын материалдык нерселерге көз карандылыгы. Мисалы, тамакка, кийимге, турак жайга, үй тиричилигиндеги буюмдарга дейбиз. Эгерде булар жок болсо, адамдын толук керектөөсү канааттанбагандай кыжаалат болуп, өзүнүн психикасына тескери таасирин берет. Мындай психикалык көрүнүш жаш өйдөлөгөн сайын байкалат. Материалдык керектөө адамдан активдүү, талыкпаган эмгекти талап кылат. Материалдык керектөөнү канааттандыруу бул мамлекеттин экономикалык абалына дагы көз каранды. Себеби адамдарды эмгек менен камсыздандыруу мамлекеттин түздөн түз милдети. Же болбосо адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө, активдүүлүгүнө, иштермандыгына, билим деңгээлине дагы байланыштуу болот. Руханий керектөө адамга гана тиешелүү болгон маданий керектөөлөрдүн жыйындысы. Адамдар ар кандай маданий керектөөлөргө муктаж болушат. Мисалы, окууга, театрга, киного, концертке барууга, мындан тышкары маалымат алуу үчүн газета, журналдарды окууга, музыка угууга болгон керектөөлөр. Адамдын инсан болуп калыптануусуна анын иш аракети дагы таасирин тийгизет. Бул боюнча Рубинштейн психология психика менен болгон иш аракет эмес, психиканы иш аракетте байкоо керек деген. Демек, адамдын же индивиддин инсан болуп калыптануусу бир социумда карым катнаш жана иш аракетте өтөт. Адамдын иш аракетте кездешүүчү каалоолору экиге бөлүнөт. Баамдаган, мотив кызыгуу, баамдабаган, өтө берилген ички абал. Мотив алдыга койгон максаттардын тобу. Мотивдин ишке ашуусу үчүн бир нече максаттарды аткарат. Кызыгуусу инсандын көңүл буруусунда, ойлоосунда, багытталышында үйрөнө турган нерсеге, затка өзгөчө аракети менен көңүл буруусу иш аракети. Кызыгуу болсо ар бир иштин жыйынтыгы ийгиликке алып келет. Кызыгуу болсо кыйынчылыкты жеңет. Инсан тууралуу көптөгөн окумуштуулар Леонтьев, Петровский, Узнадзе өз ойлорун билдиришкен. Ошентип психология илиминин негизги милдеттеринин бири болуп студенттердин инсандык сапаттарынын негизин эмне түзөт, кандай тарбиялык иштерди жүргүзүү керек деген маселелерди карайт.
инсанды калыптандырууда психологиялык жана педагогикалык маселелер бири бири менен бирдикте жүргүзүлөт. Терс сапаттардын келип чыгуу себебин психология илими аныктаса, аны четтетүү, тарбиялоо иштерин педагогика илими аныктайт.